Чыныбай Турсунбековдун котормосунда Ахмет Хамды түрк акыны Бурсадагы мезгил. Бурсадагы эски мечит короосу, Оргумадан арыктарга тоотсу, Тээ Орхондон калган эски бир дубал, аны менен жашташ болгон карт чынар. Тартуу кылат жанга рахат жайкышы, артта калган түш дүйнөнүн кайгысы, күлүп карайт тереңинен мезгилдин, жүздөө аккан булак күчүн сездирдиң. Талааларың жашыл болуп асман көк, турат жана усталардан чоң өрүнөк, жеңиш ыры ар нерсеси билгенге, күн, саат, мезгил баары бир көз ирмемде. Жашайт өткөн убакыттын сыйкыры, тиги жаткан таштарыңда чын-чыны, көгүчкөндүн көрүшүндөй тынчтыкта, жаңыргансы тээ тереңден үн чыкса. Күмүштөй ак таңдын жеңиш күзгүсү, тилек, сабыр, ачуу бирок бүт күчү, аппак гүл бар жашообуздун символу, күмбөз мечит, эски бакча коргону. Салтанаттуу аң кемеси эрлердин, өчпөсүнү кармашта жан бергендин, эске салат ар бир келген кеткенге, бул Бурсанын түшү түнкү кездерде. Аны менен ойгонсо да күлсө да, кипаристүү гүл бакчага кирсе да, салкын кыял булактарды укса да, сыйкырдуу бир дүйнөдөмүн Бурсада. Суу үнүнүн добушунан булактын, мен дооруңа Бурса чөгүп бараттым, жашыл күмбөз ичин көрдүк кечинде, ойноп турду күз өткөндүн сезимде. Фарфорлорго сиңген үнү Курандын, жеңиш күндүн ачыгына кубандым, жүзүн көрүп ушунчалык жаркыган, бул байыркы жерди самап мен турам. Уктасам деп жалгыз калып соң кечте, кыялданып бүт көргөнүм оң келсе, капталса деп бул боёко бул түскө, баары толуп акыреттик бир күчкө. Кудайымдын уйкусу бул арине, өлүм деген бул түбөлүк дүнүйө, бул же балким бабалардын түшүдүр, ак бакчадан аккан суунун күчүдүр.